толук областтагы достопримечательный. Алыстан келишкен меймандарга кандайдыр бир деңгээлде экскурсовод кызматын көрсөткөн Муса Үсөновдун пикиринде Мадигенде табияттын далай сырлары катылуу. Андыктан ал 5 жылдан бери ушул жерде илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдөн чарчабайт. Анысы текке кетпей, 6 мамлекеттин палеонтологдорунун жана археологдордун катышуусундагы эл аралык конференцияда байыркы палеозой, мезозой жана кайнозой эраларындагы ири көлөмдүү жаныбарлар мекендешкен аталган аймакка географиялык парк статусун ыйгаруу жана ЮНЕСКОнун баалуу мурастарына кошуу сунушталган. Ага ылайык Баткен дестинация коомдук бирикмеси уюштурулуп, аздыр көптүр аракеттер жасалууда. Ошондон бери ушул дестинация Баткен коомдук бирикмеси бир канча иштерди жасады. Андай указательдерди койду, информационный стендтерди койду, 5 смотровой площадка курду. Бул жерде эми 92-жылы ошол динозаврдын кичинекей сөөгү табылып, ошол сөөк дагы ошол чет өлкөлүк музейлерге сатылып кеткен деген дагы сөз бар да. Чынында эле мындагы тоолор менен зоочулор жакшылап баамдагандарга динозавр өңдүү жырткычтардын элестерин эске салат. Ал эми дүйнөлүк илимдердин ана башыналардын айтымдарында Мадиген баардан мурда геологиялык кесинтиси бар экендиги менен өзгөчөлүү. Анткени анда биздин заманга чейинки байыркы жашоонун калдыктары менен бирге эле өтө сейрек гендер катылуу. Мындан тышкары азыр жакында Рават айылынын жанында өзүнчө ушундай бир археологиялык жай табылып, ал жерде археологиялык казуулар жүрүп атат. Бул чектер менен биргеликте аткарылып атат. Жибек жолундагы өзүнчө бир пункт экендиги аныкталып атат. Дрондор аркылуу изилдегенибизде өзүнчө ирригационный системалар ушундай эмелерди аныктоого мүмкүнчүлүк болду. Бирок колдо бар алтындын баркы жок демекчи облус, район бийлик башындагылар табият өзү тартуулаган кирешелүү бул белектерге кайдыгер өңдү. Эч болбоду дегенде жолду оңдоп түзөп койса болмок экен дешет мында келген меймандар. Туристтер келе турган болсо жол өтө татаал экен. Жамгыр жаай турган болсо сел жүрүп, вообще эле туристтер өтө албайт экен ушул жерден. Техника өтө албай калат экен. Жолдор бардыгы татаал экен. Ушул жолду жасап коюш керек. Келечекте ушул тарыхый жер өнүгүш үчүн ар бир кыргызстандык салым кошуш керек деп ойлойм да. Көп тарыхтын күбөсү болуп калдык. Курук жер болгону менен бүт бул кылымдардын тарыхы камтылыптыр да. Моллюскалар бар деп атат, динозавр бар деп атат. Бактыга жараша жер шарынын бир да жеринде жолукпаган, өз ичине жаратылыштын жашыруун табышмактарын жана абдан сейрек баалуу гендерди камтыган Мадиген аймагын коргоо жана өнүктүрүү жаатындагы мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосунда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Баткен району.